Урматтуу төрага, мага 3 күн мурун Кыргызстан боюнча 212 жеке ишкер кайрылды. Бул жерде ар бири өзүнүн печаты менен жана ошондой эле мөөрү менен мөөр басып кайрылышты да. Азыркы күндө мына урматтуу президенттин өкүлү, сиз жазып алсаңыз, өкмөт токтом чыгарган. Банковский сопровождение депчи. Азыркы күндө бир дагы жеке ишкер иштей албаптыр да. Себеби жергиликтүү бийлик ошону түшүндүргөнгө эч кандай түшүнүгү жок экен. Жана ошондой эле мисалы жергиликтүү укуктар, областтык укуктар дагы эч кандай түшүнүгү жок экен. Мындай боло турган болсо, эртең сентябрь айына же болбосо декабрь айына биз бүтүрөбүз деген бала бакчаларды, больницаларды жана ошондой эле мектептер бүтпөйт. Ушуну бүгүнкү күндө азыр токтотуп, токтомду өзгөртүп, КО менен иштеп турса дагы болот да. Алар жакшы түшүнөт өзү КОнучу. Ошо менен иштеп турса, биз ошол мектептерди сентябрга жана декабрь айына бүтө турган мектептерди, бала бакчалардын баарын бүтүрө алабыз. Эгерде токтомду өзгөртпөй ушул боюнча бара турган болсо, бир дагы мектеп бүтпөй калышы коркунуч турат. Ошондуктан урматтуу төрага мен протокол тапшырма берем. Бул 212 жеке ишкердин кайрылуусу болуп жатат. Бул боюнча өкмөткө да кайрылган, президентке да кайрылган, мага да кайрылып. Ошону протокол тапшырма берем. Өкмөт токтомду өзгөртүп турса быйылча, эмдик жылдан этап менен өткөрбөсө, бул иштер бүтпөйт. Рахмат.